Умаржан Хабибулла Суар мамлекетинде жеке ишкердик менен алектенет. Ал Ошто өткөрүлүп жаткан Кыргыз-Кытай жарманкесинде өз компаниясынын буюмдарын тартуулап жаткан учуру. Бул жарманкеге өзүбүздүн компаниябыздан чыккан чайлар жана адам ден соолугуна пайдалуу болгон түрдүү дарылардан даярдалган ичимдиктерди алып келдик. Бул продукциялар адамдын иммунитетин көтөрүп, күч-кубат тартуулайт. 14 августтан башталган бул жарманкеге Суар мамлекетинен 132 жеке ишкерлер келген. Умаржандын айтуусунда алардын максаты Кыргызстандагы ишкерлер менен өз ара соода саттык тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Кыргызстанга келер замат Ош шаарын өзүбүздүн шаарга окшоштурдум. Кийим-кечеги жана адамдарга жасаган мамилеси кудум эле биздикинде экен. Кыскасы, биз оштуктар аркылуу мамилебиз бекемделип кетерине толук ишенем. Жеке ишкер жарманке үчүн алып келген продукциялардын дээрлик жарымын сатып бүттү. Эми ал өз мекенине кайтардан алгач бул жерден өнөктөш табууга белсенет. Балким анын алгачкы оштук өнөктөшү Ибрагим Тажибаев болушу мүмкүн. Бизге импорт кылып атам. Биз Кыргызстан илажы болсо, мүмкүнчүлүк болсо бизде экспорт кылышыбыз керек. Ошондон бизден азыр менин бир идеям бар эле. Булар как фармацевттер экен булар, мен сүйлөшкөн адамдар. Ошолорго биз өзүбүз сунушубузду айтып атабыз да. Булар азыр образец алып келгиле деп, биз эмне кылсак макул болсо, биз силер менен договор кылабыз деп. Умаржан Ошко алгачкы жолу келген болсо да, бул жердеги абал ал үчүн өзгөчө туюлбады. Мисалы Кыргызстандагы жибек пиласын сатып алып, өзүбүздүн мекенибизде кайрадан иштеп чыгабыз. Биз өндүргөн продукцияларыбызды коңшу өлкөлөргө сунуштайбыз. Менин оюмча, бул эки тарапка тең пайдалуу мамиле. Эскерте кетсек, Кытай жарманкеси Ош облусунда 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жарманкеде Кытай эл тарабынан айыл жергеси үчүн болжолдонгон техникалар жана шаймандар, ошондой эле күнүмдүк керектелчү буюмдар тартууланат. Өткөрүлгөн жарманке эртең соңуна чыгат. Эки миң 13 жылдын 1-июлуна карата республика тарабынан жөлөк акча алуулардын саны 435 миңден ашкан. Республика боюнча калктын 6-2% ай сайын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ажыратылган жөлөк акча алышат. Бул тууралуу кабар агенттиги маалымат таратты. Ош шаардык калкты социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси берген маалыматка ылайык, Ош шаарында республикадан жардам алуучулардын саны 3627ге жеткен. Азыр соц пособияга 3627 та адам кайрылган. Шулар bizden пособия алышады. 1159 та адам birinchi, ikkinchi, uchinchi gruppalik bolalikdan nogiron bo'yicha pensiya alışады. Birinchi gruppalarimiz 3000 o'lchamida alışады, ikkinchi gruppalarimiz 2500 o'lchamida, uchinchi gruppalarimiz 2000 so'm o'lchamida. 1-dekabr 2012 dan boshlab shu pensiyalar перерасчет qilib biz shu nogironlarga to'lab boryapmiz. Общий заболевание deb qo'yamiz, jalpi bular 536 ta odam oladi. Birinchi gruppamiz 2000 so'm, ikkinchi gruppamiz 1,5 ming, uchinchi gruppamiz 1000 so'm o'lchamida shu общий заболевание bo'yicha пособие olishadi. Bizda yana 1007 ta bola 18 yoshgacha nogiron bolalar, ularning ichidan 196 tasi детский cerebral paraliz deb qo'yadi. Shol og'risi bilan og'rigan bolalar, bular 3000 o'lchamida пособие olishadi bizdan. Pauteri karmisi deb qo'yamiz, boquvchisini yo'qotganligi bo'yicha endi ota-enasi ikki odam biroz ishlamagan bo'lsa, bular hozir 725 ta bolaga to'lanyapti. Bular har bir bolaga 1000 so'm o'lchamida to'lanadi. 8 ta bolamizga круглый sirata deb qo'yamiz, ikkala ota-enasi yo'qligi uchun opekun назначение bo'lgandan keyin bularga har bir bolaga 2000 so'm o'lchamida shu sotsial yo'l пособие deb qo'yamiz, shu to'lanyapti. Маалыматка караганда республика бюджетинен жөлөк акча төлөө үчүн ажыратылган каражаттын жалпы суммасы 2 миллиард 100 миллиондон ашкан. Күнүмдүк тамакта колдонгон кадимки туздун организмге канчалык терс таасирин тийгизерин көпчүлүгүбүз этибарга албайбыз. Туздун таасири артында көптөгөн оорулардын келип чыгуусу мүмкүндүгүн билбестен эле ашкерей колдонгон учурларыбыз көп. Дарыгерлердин айтымында учурда республикада кеңири тарап жаткан ооруларга тамак аш тузунун таасири чоң. Менин оюмча туз зыяндуу экен, жакшы эмес экен баары эле билет. Эми угуп эле жүрөбүз да, бул туз жакшы эмес, аз деп коет. Бирок ишке келгенде чынында эле туз менен күрөшүү иштери начар болот. Адамдар туз аз эле жеш керек, зыян жакшы жагы жок десе деле, ошол эле ресторан, кафелерде, чайханаларда тузду кадимкидей кошуп берет. Көбүрөөк эле эме кылып. Үйдө деле туз кошпой кылса, башкалар нааразы болот, эмне болду деп. Ошого туз колдонуусу
Кыргызстанда өтө эле өнүккөн. Дарыгер Өмүрбек Ураймовдун айтымында келечек муундардын ден соолугу чың болуусу үчүн тузду аз колдонуу үчүн бүтүндөй коомчулдук күрөшүү учурдун талабы. Анткени көчөдөгү ашканалардын көпчүлүгү тузду ашкере колдонуп жаткандыгын айтат. Тузду йодтолтуруп Кыргызстан үчүн мындай жолун тапкан өтө жакшы. Бир жагынан эмне дегенде Кыргызстан баары бир океандан алыс болгондуктан, йод жакын арада жок болгондуктан бизде тамак ашыбызда колдонгон нерселерде йод азыраак болот. Йодту адамдарга бериш үчүн тузду колдонушка аракет кылып атат. Канчалык сапаттуу кылынып атканын, аны эми канчалык контроль кылып атканын менде маалымат жок. Бирок ал жакта деле кичине проблема болушу мүмкүн. Бирок эгерде йод алыш үчүн эле тузду жеген, колдонгон, ал туура эмес. Эмне дегенде йод туздун өзүнүн зыян келтире турган жактары бар. Йодду алгың келсе башка жолдорун таап туруп тузду азайткан менин оюмча туура болот дейм. Өмүрбек Ураймов адамдардын кан басымына туздун өтө таасири чоңдугун баары биле бербээрин айтат. Давлениеңизди азыр кыйла түшүрүп койдук, азыр деле 130-80 болуп калыптыр, жакшы. Бирок давлениенин себеби өтө эле көп да, анын арасынан эң негизгиси туз болот. Буга чейин мисалы менде бир оорулуу болгондо, Бишкекте иштеп жүргөндө ысык көлдүк бир аял келген, давлениеси 200. Анан сиздикин давлениеңизди го дары менен кыйналып түшүрдүк. Ал жерде түшүрө албай 3-4 күн. Анан кийин бир маалда карасак, ал аял сахар эмес, тузду алып келип алган экен өзүнө. Мындай карап көрсөк, чайга сүт кошот дагы, туз кошуп ичет экен. Аларда баягы эме экен да, өзүнүн жеринде бул нормально экен. Кадыров Тыныбек алгач тузду көп колдонгондугун айтат. Айтымына караганда кан басымы тез-тез көтөрүлчү экен. Ал буга чейин тамактарда тузду өтө ачык кылып пайдалангандан кан басымы көтөрүлгөнүн билген эмес. Анын айтымында ооруканага келип диетада тамактардан соң кан басымы түшкөн. Больницага келгенден бери больницанын тамактарынын тузу кем болот экен. Диетический экен. Нандын да тузу кем экен. Мен ушуга көнүп баштадым. Туз биз мурун тузду ушул нормальный кошуп, аралашып, ал жерден элден бөлүнбөстөн жей берет элек. Эми туздун кемиреги түйөөгө аракет кылып атабыз. Мындан сырткары туздун кесепетинен канчалаган адамдар муун ооруларына туш болгондугун айтат. Анткени туздар муундарга уюп калгандыгынан улам бейтаптар басууга тоскоолдук көрсөтөөрүн белгилешүүдө. Андыктан ар бир үй бүлө мындай оорулардын алдын алуу үчүн тузду ашкере көп колдонбоону сунушташат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Йодтолгон тузду алсам пайдасы бар. Жодтолбогондуку пайдасы жок да. Ачык болгондо суроо өткөн болот да аны. Зыяны өткө зыяны бар, ташка айланат да ошол да. Сала турган туздар курук болот. Мына азыр чыгарып атасыңар, кар туз деп. Ол деле өл суусу менен бери жана бир туз чыгарып атасыңар, ал болсо ошондо өл. Башка сала турган туздар курук болот. Мындай ишесеңар кычырат. А булар суусу чыгып атат. Анын зыяны бар да. Туруп кийин чыгарат да, кандай зыянын ким билебиз дейми? Касал кылып алабыз бири-бирибизди. Ondan göre şu kuruk tuz olsa yaxşı bolupdu dedi. Anı faydası ziyanını bilmeyim men. Normal kılıp içet de, je kemrak içet, je bir xil adam şor içet. Oga yot boluş gerek dedi. Yotga özümüzde rayhanımız yot bizde. Tamak açtı şor kılasa adamga tuz toplanat da, oşo ziyan adamga. Aşqazanı buyreklariga tuz toplansa ziyan. Şu tuzu köproq, kamroq ichish kerak da ovqatchi. Shu foydasi, ziyoni shu foydadan ko'ra ko'proq shu tuz sho'r ichganda shu ziyon. Fayda ziyoni yot dolu bo'lsa, fayda yot yo'q bo'lsa ziyon-da. Animi bo'g'oq chiqaradi. Bo'g'oqqa o'ta zararli. Anandağı iç ko'rganga zararli. Qisqasi. Faydasi ham bor, ziyoni ham bor. Hozir ko'pincha tuz yot dolbog'onuna байланыштуу tuzlarning arasidan tosh qana chiqib o'tadi hozir. Azı ko'pinchalar o'sha tuz paydo qilib odamning denelerini, muundarına tuz qilib paydo bo'ladi. Hozir ko'plar yoshlar shu putu qo'ldi shunday o'rotadi, tuz paydo bo'lgan uchun. Ko'p bo'lsa ziyon, ozroq bo'lsa foydali. Tuzi yo'q qilsa dili foydali bo'ladi. Tamak jasaganda
ошо тамактын немесине карап туруп, чемесине карап туруп чемелеп салыш керек да. Анан өтө эле көп салып койсо организмге деле зыян, тамак деле анча неметпей калат да. Зыян эми организмге зыян деп айтат, эми мисалы үчүн баардык эле ошо. Эми эгер тамак ашка тузду көбүрөөк салса зыяны көп да. Ашказанга зыян болот, ички органдарыңа зыян. Tuzlu boluşunca azrağılı salış gerek. Ошо. Ынтымак телерадио компаниясы, Ош шаардык жаштар комитети билим күнүнө карата балдар биздин келечегибиз кайрымдуулук акциясына чакырат. Жаңы окуу жылына каманууга балдарга жардам берели. Балдар биздин келечегибиз. Ынтымак ТРКсы Ош шаардык жаштар комитети менен биргеликте жаңы окуу жылына карата балдар биздин келечегибиз аттуу кайрымдуулук акциясын өткөрүүдө. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш бөбөктөргө кайдыгер карабаган замандаштарыбыз унутулгус салымын кошушу мүмкүн. Кечээ күнү Ош шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Аманелло Иминов өз чөнтөгүнөн 2000 сом бөлүп берип, жана жаштар комитети тарабынан бөлүнгөн 3500 сомго окуу куралдары толтурулган мектеп сумкаларын алып, Сулайман Тоо аймактык кеңешине бардык. Бул эми мындай, Ыдырыс деген ушу биздин жигит, ушул жигиттин демилгеси менен чоң иш болуп атат. Себеп дегенде, Ошто аябай көп. Кудай буйрса күндө жакшы болот. Балким чоң кызматта иштегендер үчүн бул белектер анча деле мааниге ээ эместир, бирок бул балдардын көздөрүндөгү кубанычтарды көрүп, ынтымактын калыстыгы өкүм сүрүп жатканына кубандык. Белек колдон келип жарет кылдык. Ичинде ошол бүт тетрадь, ручка, дневник бүт баары бар. Бул балдардын жаркын келечеги деп атат. Себептен бул балдар бар, биздин келечек бар. Анан бул жерде бүгүн Ош шаардык кеңешинин вице спикери Иминов агабыздын дагы атынан бар. Мындай шаардык кеңеш депутаттары да чоң салым коштат. Ошол азыр тизме айтсаңыз, тизме боюнча бере берели да. 3-чү Сулайман Тоо аймактык кеңешинде жашаган Махабатхан Сабиржанова окуучулардын алдында балдарды мектепке даярдоо бир топ убакытты жана акчаны талап кыларын айтты. Ата-энелер үчүн бул акция бир топ жардам болгонун билдирди. Yoshlar komiteti, mana shu bolalarni nima qilib kelgan Intimoq komitetiga, teleradiyosiga rahmat. Tanjonlaringlar sog' bo'lsin, ishlaringlar ilgari bo'lsin. Bolalar har bir oilada to'rttadan bola, to'rovga yetkazolmay kelyaptik. Sizlar bizni oylab olib kelganinglarga rahmat. Балдар биздин келечегибиз аттуу акция 7 августтан баштап кыска убакыттын ичинде ондогон балдарга мектепке даяр сумкалар тапшырылды. Акция билим күнүнө карата уюштурулуп атат. Шаардагы мына аз камсыз болгон, азыр шаарда каттоосу жок, эч жерге жумушка кире албай жүргөн, жер ала албай жүргөн ички мигранттарга көңүл бөлүп, аларга жардам берүү максатында болуп атат. Андан тышкары кечеги коголаңдан жапа чеккен үй бүлөлөрдүн балдарына, андан тышкары ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, жалгыз бой энелерге, көп балалуу балдарга, көп балалуу үй бүлөлүү балдарга жардам берели деп атабыз. Мунун алкагында ар бир балага, ошол муктаж болгон балага 500 сомдуктан турган бирден сумка берип атабыз. Ушу окуучулук китеп баштык деп коебуз. Ошол китеп баштыктын ичинде бүтүндөй комплект, баягы калем, ручка, китеп каптарынан бери бардыгы бар. Ошол күндөлүк, ошол сыяктуулар. Балдар биздин келечегибиз кайрымдуулук акция ушул жылдын 20 августуна чейин уланмакчы. Сиз дагы бул акцияга катышуу үчүн 032 22 20176 же 0778 89 46 00 телефондоруна кайрылсаңыз болот. Ынтымак ТРКсынын дареги Ош шаары Нурматов көчөсү 3, 4-кабат, электрондук дарек idrisisakov@gmail.com. Сиз муктаж жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына портфель, тетрадь, калем, карандаш же каалаган суммадагы акча каражатыңызды Демир банктын 11 800 00 00 47 47 83 73 эсебинен которсоңуз болот. Кийин чогулган акча каражаты кимге кантип таратылганы тууралуу Ынтымак чекит KG жана Ынтымак ТРКсынын радио ТВ жаңылыктарынан көрсөңүздөр болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 50 тыйынды түздү. Евро 64 сом 33 тыйын. Россия рубли 1 сом 46 тыйын, Өзбек суму 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 27 тыйын.
Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 16 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1,6 метрден. Абайын температурасы Баткен областында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус. Ош областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Нарын областында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Чүй областында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Бишкекте 16 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1,6 метр. Абайын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 29-31 градус болот. Ошто 16 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1,6 метр. Абайын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 31-33 градус болот.